Адаттагыдай эле көгүлтөр экраныңыздарда жаңылыктар маалыматтык программасынын шаршемби күнгө карата чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн орчундуу окуялары. Нарын облусунан өндүрүлгөн продукцияларды чыгарууда колдонуу үчүн Нарын облусунун белгиси иштелип чыкты. Облус аймагында Романовский породасындагы койлорду өстүрүүгө кызыккан фермерлердин саны артууда. Улуу атамекендик согуштун ардагери Тукеш Токтомушев мектеп окуучулары менен жолугушууда. Өз чөлкөмүнө 300дөн ашуун ишканаларды камтыган Бишкек эркин экономикалык аймагы бүгүнкү күндө 3000ден ашуун адамдарды жумуш менен камсыз кылууда. Алардын 80% Кыргызстандын жарандары болсо, 20% чет өлкөлүк адистер. Ошондой эле Бишкек эркин экономикалык аймагында завод-фабрикалар тарабынан өлкө казынасына жылына 750 миллион сомдон аш каражат салык катары төлөнүп келет. Мына ушундай ийгиликтин үстүндө иш алып барып жаткан Бишкек эркин экономикалык аймагында завод-фабрикалар туурасында кесиптешибиз Эсенбек Сталбек уулунун репортажы. Элеген жер аянты 346 гектардан турган Бишкек эркин экономикалык аймагы бүгүнкү күндө өзүнө 300дөн ашуун завод-фабрикаларды камтып, өлкө казынасына ийри салык төлөөчү субъект. Учурда анда текстилдик тармак менен алектенген майда ишканалардан тарта курулуш материалдарын чыгарган ийри заводдор бар. Маселен, атамекендик ишкерлер курулуш каражаттары жана желимден жасалган суу түтүктөрүн өндүрсө, чет элдик ишкерлердин заводдорунда жылуулук радиаторлору, түнкү шам чырактары өндүрүлүп, коңшу өлкөлөргө экспорттолууда. Ал эми бул завод-фабрикаларда бүгүнкү күндө 3000ден ашуун адам жумуш менен камсыз болуп, жигердүү иштеп жаткан маалы. 8ден 5:30га чейин, 12ден 12:30га чейин обед. Жумуш жакшы. Орточо 20дан өйдө, 25-26 ай. Жок, биякта 2 жумада бир берет. Бир айда ошондой чыгат да. Бизге жатаканалар жаңы курулуп атат. Мына көрүп атасыңар да. Аркы бетте ашканабыз бар, курулуп атат. Анан бизде деген шаардан Карла Маркс, жаңы жер, бул жакын арада айылдардан маршрутка алып келет. Жол киресин фирма өзү төлөйт. Акыркы 25 жылдан бери өндүрүш тармагы менен алектенген Бишкек эркин экономикалык аймагында экологиялык талаптарга каршы келген бир дагы завод-фабрика катталган эмес. Дегенибиз, өндүрүш тармагы алектенген ишканалар заманбап технологиялар менен иш жүргүзүүдө. Экинчиден, мамлекеттик атайын кызматтар тарабынан жылына 3-4 жолу көзөмөлдөнүп турат. Бүгүнкү күндө бул жерде экологияга зыян келтирген эч кандай заттар чыгарылбайт. Экологияга тоо келтирген эч кандай неме жок. Ал эми көзөмөл боюнча биз бардык экологиялык көзөмөлдөн баштап санитардык абалга чейин биз түздөн-түз көзөмөлдөп карап турабыз. Эгерде бир көрүлүш чара болсо, тиешелүү мыйзамча чаралар көрүлөт. Бирок бүгүнкү күндө андай маселе жок. Контактный сварка, кнопканы басанысын жасайт. Мына ушундай өз чөлкөмүнө ийри ишканаларды камтыган Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү менен Ат башы районунун тургундары жеринен таанышып чыгышты. Анын башкы себеби Ат башы районуна курула турчу соода индустриалдык логистикалык борбордун курулушуна каршы чыккандарды жогоруда аталган аймак менен тааныштыруу болуп саналат. Анткени Ат башы жергесинде курула турчу соода индустриалдык логистикалык борбор жогоруда кеп болгон эркин экономикалык аймак өңдүү курулмакчы. Бул жерде мына биз дагы бир көп суроо болуп атат да, эмне себептен чек арага курулбайт, эмне себептен ушу Харгоста жанакындай Харгос менен азыркы биздин логистика курулуучунун айырмасы кандай? Бул Харгос, бул соода сатык гана да. Бүгүнкү мына Бишкек эркин экономикалык аймак бул өндүрүш да. Ошону өзүнчө мындай алганда биз курулуучу индустриалдык соода логистикалык борбордо ушундай жалпак тил менен айтканда ушу эле Нарын Бишкек СЭЗинин өндүрүш ишканалары деп эсептейлик. Андан тышкары Харгосто эле ошондой эле соода сатык болот да. Андан тышкары биз логистикалык дагы борборду атпайбызбы? Ал жерге жана картошка сактоочу жайлар болот, эт иштетүүчү, сүт иштетүүчү, ушундай картошканы иштетүүчү ишканалар да ачылат. Андан тышкары мектептер болот. Мына бүгүн азыр общежитияларды көрүп атабыз. Ошолорго дагы ошол жакта иштеген эле сотрудниктер үчүн бала бакча курулат, мектеп курулат, ФАП курулат. Карапайым калк арасынан келген ат башылык активисттер Бишкек эркин экономикалык аймагында завод-фабрикалар менен таанышкан соң, айрымдары ат башы жергесинде курула турчу логистикалык борбор ушул өңдүү курулса каршы эместигин билдиришти. Себеби климаттык шарты катал районго ири ишканалар түзсө, башкысы жумуш орундары түзүлөрү жергиликтүүлөр үчүн жагымдуу жаңылык болууда. Жаңы салынып аткан Ласка центрге мен кошулат элем. Себеби дегенде
Мунун плюс жактары да бар, минус жактары бар. Плюс жактарын эсептеген кезде мигранттар токтолот. Экинчиден жумуш орду менен камсыз болот. Үчүнчүдөн жана өзүбүздүн сырьёлор, эт, жүйүн, тери жана башка сырьёлорубуз экспортко ушул жерден кеткен атат. Бир жакшы жер ушул. Анан жумуш орду менен камсыз болобуз. Андан сырткары социалдык объектилер да курулуп, жолдорубуз курулуп, светтерибиз оңолот деген тилекте болчумун. Бирок ошого мүмкүнчүлүк болбой атат азырынча. Анткени активисттердин арасында каршы пикирден кайтпагандар да бар. Алардын айтымында эгерде ат башы районуна соода индустриалдык логистикалык борбор курула турган болсо, экологияга коркунучтуу болот. Бирок Бишкек эркин экономикалык аймагынын мисалы бул кептин деңгээлине чындыкка коошпогондугун көрсөтүүдө. Ат башыга курула турган логистикалык центр боюнча биз жана мен каршыбыз. Себеп дегенде ушу ат башы районунун тескей тарабы 6 айыл турабыз, 6 айыл тең почти 100%-тен каршыбыз. Себеп дегенде биз көрдүк, азыр Бишкек СЭСтин ичинде эле биз чисти таза экология жактан өнүккөн район болуп эсептелебиз. Мал жагынан да, бал жагынан дагы, сүт тарабынан да биз ошол тармагыбызды колго алсак, ошол негизинде эле өнүгүп жакшынакай жашообузду кылабыз. Бирок соода индустриалдык логистикалык борбордун куруучу тарап экологияга каршы эч кандай ишканалардын болбоорун байма-бай билдиришүүдө. Ошондой эле бул ири долбоор ишке ашса жеке эле облустун эмес, өлкө экономикасын көтөрүүчү экономикалык ири объектилердин бири болору айтылууда. Эсенбек Сталбек уулу, Бактар Сарсаров, жаңылыктар, Чүй облусу. Нарын облусуна инвестиция таратууда, туризм тармагын өнүктүрүү иштеринде жана жергиликтүү продукцияларды чыгарууда колдонуу үчүн Нарын облусунун белгиси иштелип чыгып, ыйгарым укуктуу өкүл Эмилбек Алымкуловдун буйругу менен бекитилди. Бул тууралуу облус башчысы маалымат катчысы билдирди. Белгиге Теңир тоонун койнундагы Улуу Жүбек жолу, Ташрабат, Соңкөл жана Нарын дарыясы сыяктуу Нарын облусунун өзгөчөлүктөрү камтылган. Эми бул белги мекеме ишканаларга, туристтик фирмаларга жана өндүрүштүк ишканаларга өзгөртпөстөн колдонуу жагы сунушталат. Нарын району кой чарбачылыгын колго алууда. Сандан сапатка өтүү үчүн Романовский койлорду багууга кызыккан фермерлер үчүн бүгүн Кыргыз Республикасынын кепилдик фондунун төрагасы Малик Абакиров жолугуп маалымат берди. Мындан сырткары багбандарга банк аркылуу бериле турчу жеңилдетилген кредиттер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кененирээк кабарчыбыз Болот Шайлообековдун материалында. Кыргыз Республикасынын кепилдик фонду кой чарбасы боюнча жаңы программаны иштеп чыкты. Учурда өлкөдө койлордун саны 6 миллиондон ашык болсо, фонддун программасы боюнча Кыргызстанда койлордун саны 2023-жылга 7,5 миллионго чейин көбөйтүү каралган. Маселен, фермер 15 сотук жерде 500 кой кармашса, аны 30 миллионго чейин көбөйтүлсө, ага болгону 9000 гектар жер керектелет. Бул жайыттарды сактоого жардам берет дейт кепилдик фондунун төрагасы. Выгодный проект болот, экономически целесообразный, да, бизнес-проект. Ошол себептен эгерде ишкерлер өзлөрүнүн активдери болуп, кой, кашар жана башка активдери болуп эметсе, ага да жардам беребиз. Жакын арада эгерде кредит керек болсо, кредит алганга дагы бизнес план жасап, аны дагы көрсөтөлү деп атабыз. Эгерде тиги дагы башка консультация керек болсо, аны да берели деп атабыз. Анан эми бул жалаң эле жөн эле сөз болуп калбаш үчүн биз өзүнчө азыр китепче жазып атабыз. Мындан сырткары тоyut маселеси боюнча дагы маалыматтар берилип, жем үчүн буудай, арпа жана жүгөрү кайра иштетилип, ал койго сиңимдүү болот. Маселен, жөнөкөй жем берүүдө кой 100 күндө салмак кошсо, ал эми программанын ыкмасы боюнча 80 күндө эттенмекчи. Ошол эле учурда ал эч кандай химиялык кошумчалары жок, бардыгы табигый жолдо болмокчу. Малды мындай ограниченный пространствода багып, интенсивдүү аякка жакшы тоyut берип, бул арпа, жүгөрү жана буудайды экструдерлик тоyut кылып, бул жанагы балдар попкорн жеп атпайбы, попкорн кылса, малга сиңимдүүлүгү 95% болот экен. Жөн берсе, ошол эле тоyuтту анда 55-60% болот экен сиңимдүүлүгү. Эгерде малды кармап сойгонго чейин убакыт 100 күн кетсе, анда мындай бергенде 80 күнгө жетет экен. Болот жетет экен, жетиштүү болот экен. Бүгүнкү жыйынга Нарын район фермерлери катышып, анда асыл тукум жана кой чарбасы боюнча маалыматтар берилди. Мындан сырткары багбанчыларды окутуу үчүн Борбор калаага жана башка облустун фермерлери менен тажрыйба алмашуу максатында жолугушуулар уюштурулган. Ошондой эле Теңир тоо аймагына ылайыкташылган башка порододагы асыл тукум малдарды тартуу жана алардын санын өстүрүү колго алынган. Романовский деген ушунчалык шартка ылайык, тоого ылайык, бардык жагынан ыңгайлашкан, жанагындай төл учурунда
анын тиги зыяндуулугу аз болгон, мисалы коосу мындай чыйрак болгон, өлбөгөн, зыянга учурабаган абдан мыкты порода экен биздин шартка ылайык. Ушуну жайылтып атабыз, элдер ошого бурулат, Кудай буйруса абдан сурап атышат. Экинчиден, уй багытында болсо, биздин нарын шартына ылайык 2 түрдөгү породаны уйду абдан жакшы изилдеп атышат. Буну дагы изилдейбиз. Жыйындын жүрүшүндө фермерлер тарабынан суроолор берилди. Ошондой эле бир жылда 2 жолу 3-4 козу туй турган Романовский койлорго дагы кызыгышты. Болот Шайлообеков, жаңылыктар, Нарын шаары. Инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр сектордун өнүктүрүү программасынын алкагында кесиптик окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү толук кандуу бир кесиптин эси болуп чыга турган долбоор ишке кирет. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров билдирди. Анын айтымында Дүйнөлүк өнүктүрүү банкынын колдоосу менен билим берүү системасына инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр деген программанын алкагында атайын долбоор даярдалып жатат. Ага ылайык кесиптик билим берүү секторунда реформа жасалат, ал үчүн Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Соода өнөр жай палатасы, эмгек рыногундагы айрым мекемелер менен биргеликте бүтүрүүчүлөр кайсы көндүмдөргө, билимдерге ээ болушу керектиги аныкталып, кесиптик стандарттар иштелип чыгууда. Мындан тышкары Бишкек, Токмок, Кара-Балтай, Жалал Абад, Ош, Каракол, Нарын, Кызыл-Кыя шаарларында жайгашкан колледждерде өндүрүштүк цехтер курулуп, студенттер тажрыйбалык билимди ала башташат. Ошондой эле ал аталган долбоордун алкагында мугалимдердин билим квалификациясы жогорулат турганын кошумчалады. Улуу атамекендик согуштун тагы Алида Өчелек. Бул каргашылуу согуш 1418 күнгө созулуп, Кыргызстанда 360 миңден ашуун жокер катышып, каарман эрди көрсөтүшүп, 90 миңден ашууну согушта баатырларча курман болгон. Дайынсыз мекенине кайтпай калгандар канча. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дагы арабызда ардагерлердин саны барган сайын азаюуда. Мындан улам бүгүн Нарын шаарындагы Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясында шаарыбыздагы жалгыз ардагер менен жолугушуу болуп өттү. Ага биздин чыгармачыл топта күбө болуп келген. Нарын шаарынын 97 жаштагы кадырман карысы Тукеш Токтомушев ата улуу атамекендик согуштун ардагери. 16 жашында кан күйгөн согушта ок кечип, улуу жеңишти согуш талаасында тоскон Кутман курактагы карыя учурда акыл насаат берүү менен алек. Ал бүгүн Нарын шаарындагы номер 2 Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясынын окуучулары менен жолугушуп, башынан өткөргөн күндөрүнөн баяндап, акыл кеңеши менен бөлүштү. Japonya'nın bir dağları Kuybuşuk degen şehirden stansiya Malta degen Maltasında Padgatavit'inde yumuşta bolganbız. Firisagani 1947 yılın 1. mayında alganbız. Өлкөбүздү сакташ үчүн мен дайым даярмын, өлүмгө даярмын деп присяганы ошондо алышат. Анан Падгатавит'те ошо жолу баргандан тартып, оорлуу болуп, bir 10 günçe degende, 10 günçe, 15 günçe degende belki komandirler menen de olbosa belki üstün солдаттар менен бирге болсун. Маалым болгондой, быйыл улуу атамекендик согуштун аяктаганына 75 жыл толот. Тилекке каршы жыл өткөн сайын ардактуу карыларыбыз, улуу атамекендик согуштун катышуучуларынын саны азаюуда. Мындан улам мекенге тынчтык, бакубат турмуш алып келүү үчүн кан кечкен аталарыбыздын, оорукта эмгектенген апаларыбыздын баатырдык аракеттери келечек муунга тааныш болушу керек. Бүгүнкү иш-чарада дал ушул максат менен уюштурулуп, окуучулар ардагер ата менен кеңири пикир алмашып, кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Албетте, тарых барактарында кара тамга менен жазылган ал күндөр окуучулар үчүн кызык. Эң башкысы бул ата менен жолуккан бизге чоң сыймык, ушу күнгө чейин жашап бизге акыл насаатын, батасын берип жатат. Дагы эмне дейбиз? Айтып бүткүс мындай сезимдер болду ушу ата менен жолукканда. Абдан мындай угуп атканда оор болду, ушу тагдыры кичинекей кезинен баштап эле ата энесинен айрылып калыптыр. Анан айтып бүткүс сезимдер болду да, ушу бизге аябай толкунданып, айтып берген окуяларынан мындай кызыгып, өзүбүзгө сабак алдык деген ойдомун.
Маалымат катары айта кетсек, 75 жыл мурун болгон экинчи дүйнөлүк согушта Советтер Союзу 27 миллиондон ашуун адамын жоготкон. Ал эми Кыргызстандан 360 миңден ашуун жоокер катышып, эрдик көрсөтүшүп, 90 миңден ашууну согушта баатырларча курман болгон. Ал эми 75 эр азаматы Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга татыктуу болушкан. Мекенчегинде тынчтык үчүн күрөшкөн аталарыбыздын эмгеги урпактардын эсинде түбөлүк сакталмакчы. Азима Жекишева, Айдын Төлөбек уулу, Нурбек Рахманов, Нарын шаары, жаңылыктар. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан да көрсөңүздөр болот. Эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.